Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Кумтөр боюнча маселенин эң негизги алгачкы этабы өзүнүн оң натыйжасын берип жатканына бүгүн эми бүткүл кыргызстандыктар, коңшу өлкөлөр жана жалпы эле дүйнөлүк коомчулук өзүнүн оң баасын берип отурат. Эсиңизде болсо, мындан 1 жыл мурда Кумтөрдү кыргыз элине кайтарып алуу тууралуу сөз болгондо, көпчүлүк кишилер бул сөзгө ишенбейт болчу. Карапайым кыргыз эли бул ураанды бир топ жылдан бери угуп келгени менен иш жүзүнө ашыруу өтө эле кыйын экенин түшүнүп турган болчу. Бирок үмүттөнүп баарыбыз бириксек, кыргыз элинин ырыскысын кайра өзүбүзгө кайтарып алууга болот деп ишеним арткандар басымдуулук кылып келгени талашсыз. Көпчүлүк саясатчылар Кумтөр темасы тууралуу сөз сүйлөгөндөн коркуп, Кумтөр дегенди укканда өңү бузулуп, сөздү башкага бургусу келип, бул маселе тууралуу мүмкүн болушунча сөз кылбоого аракет кылып турушчу. Ал эми Кумтөр элдики болушу керек деп ачыктан ачык маселе көтөргөн Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдер болсо сентерачылардын, алардын Кыргызстандагы куйруктарынын чыныгы душманына айланган. Бүгүн болсо маселе башка этапка өттү. Кумтөр кыргыз элине дээрлик өткөрүлүп, анча-мынча юридикалык маселелерди чечүү жагы турат. Бүгүн эми сентерачылар дагы, алардын Кыргызстандагы тырмакча ичиндеги тиректери дагы жыргал жашоосу аяктаганын, эми кыргыз элинин Кумтөрүн сентеранын Кумтөрү катары карап, элдин ырыскысын уурдоого такыр мүмкүн болбой калганына ынанышты. Мындан башка вариант жок экенин Жапаров менен Ташиев баары бир айтканынан кайтпай турганын түшүнүп жетишти сыягы. Кыргыз эли болсо өз ырыскысын кайтарып берип жаткан эки досту ар кандай ички жана сырткы душмандардын чеңгелине салып бербестен, колдоп кубаттап, артында чеп болуп туруп берүүгө дайыр экенин көрсөтүп бергени эң маанилүү ролду ойногону чындык. 20 жылда биздин алтын запасыбыз 3 тоннага жетпептир. Ал эми жылына биз 20 тоннадан алтын өндүрөт экенбиз. Урматтуу чиновниктер, уят болуш керек элдин алдында. Өкмөттү канчадан башкарды? Мына азыркы өкмөт дагы мына ошол мурдагы өкмөттөрдүн жолунда гана кетип атат. Бүгүн чечпесек, биз дагы деле башта айлантып, өйдөгө, ылдыйга, аркыга, беркиге бүгүн кол коюп алып, кайра колубузду артка тартып алып, бирөө менен барып жеңичинен сүйлөшүп алып, өзүбүздүн ишибизди бүтүрүп алып, өкмөткө барып дагы башка иштерди бүтүрүп алып, жүрө берсек, мамлекеттин кызыкчылыгы, улуттун, кыргыздын кызыкчылыгын ким карайт? Сиздер айтып атасыздар, өкмөткө тапшырма берели, ошолор комиссия иштеп чыгып, бүт баарын аныктап, анан биздин алдыбызга 1 октябрда келип отчет берсин деп. Бул деген сөз эч ким эч убакта мындай комиссия түзүп иштебейт. Эмне үчүн? Себеби өкмөт башында тургандар өзүлөрү ушу Кумтөргө белчесинен батып алган. Мына комиссиянын чечимин биз колдошубуз керек, урматтуу туугандар. Бүгүн биз эгерде комиссиянын чечимин колдобой турган болсок, анда кыргыз элибиз, журтубуз өзү келип чечип берет бул маселени. Биз Кумтөрдү мафиялык, коррупция аралашкан компания деп айттыкпы? Мына ушуну аягына чейин чыгарышыбыз керек. Аягына чыгарбасак болбойт, урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар. Мен силерден суранып кетемин. Макул 35, каршы 45, өткөн жок, бардыгы 80. Эме, Капстан тиги за базып мен против болчумун. Стенограмма түшүндүк, жазып коебуз. Бир дош каршы. Сиздер кабыл алган азыркы токтом бул бая ууруларга эле, ууруларды жиберген болдуңар да, бар ууруну кармап келдим. Мен бул комиссияга баш тартам, кирбеймин, урматтуу төрага. Мындан ары ишиңерди кыла бергиле. Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам, ушу каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000. Урматтуу депутаттар, танапес саат 4-төн 15 мүнөт өткөнгө чейин танап. Кумтөрдүн адвокаты болуп, Кумтөр элдик эмес. Кумтөр ошо Кумтөрлөрдүкү. Биз ага тие албайбыз деп айтып чыкты. Мен ойлойм, бул туура эмес. Кумтөр элдики туугандар. Колдорундагы түрмөлөрү менен, колдорундагы мына бул решеткалары менен ушу мени сындыргысы келишет. Бирок мен бул решеткалар менен сынбайм. Бул решеткаларга өздөрүнүн отуруп калышын эстен чыгарышпасын. Биз Кудайдын буйругу бир күнгө жазып турат. Ошол күнү чыгабыз.
Башыбыз аман эсен чыкса ушул жерде отурганда, ушул ишти аягына чыгарабыз, бул бойдон калтырбайбыз. 27 сентябрь күнү Швейцариянын Женева шаарына президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы боюнча сүйлөшүүлөргө Кыргыз Республикасынын делегациясынын курамында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, башкы прокурор Курманкул Зулушев, экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров, Кумтөр Gold Company компаниясынын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк жана укук тармагындагы адистер учуп кеткен болчу. Маалыматка ылайык Кумтөр маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдүн биринчи раунду жыйынтыкталды. Мындан мурда кыргыз тарапка Сентера компаниясынын жетекчиси Скотт Перринин түзүлгөн кырдаалды чечүү боюнча мүмкүн болгон бардык жолдорду, анын ичинде жыйынтыгында Кыргыз Республикасы Кумтөр Gold Company'нин менчик ээси болуп калышы сценарийин дагы карап көрүү үчүн нейтралдуу территорияда сүйлөшүүлөрдү өткөрүү сунушу менен кат келип түшкөн. Женевада тараптар бири-биринин пикирлерин угуп, кыргыз тарап өзүнүн позициясында так бекем туруп, Кумтөр кыргыз элинин байлыгы экенин жана бул чындыкты калыбына келтирүү үчүн бүгүнкү кыргыз бийлиги акырына чейин бекем турарын бүткүл дүйнөгө дагы бир ирет көрсөткөнүн эл аралык серепчилер да туш тараптан айтып жатышты. Кыргыз тарап сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына канааттанып, зарыл болгон учурда аны улуттук кызыкчылыктарды эске алуу менен улантууга даяр экенин билдирип, сүйлөшүүлөрдүн биринчи раунду ийгиликтүү аяктаганын жарыялашты. Бул көрүнүш кыргыз эли ынтымакта болуп, эли журт бекем позицияда туруп берсе эле, эл аралык мафия болобу, менмин деген башка бир чоң державалар болобу, же өзүбүздүн ичибиздеги эле 30 жылдык саясий оюнчулар болобу, кимиси болбосун кыргыз элине кожоюндук кылып, байлыгын талап тоноп, ар кандай саясий оюндар аркылуу бузукулуктарды жасай албашын бүгүнкү биздин калың журтубуз так түшүнүп, ким Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн жан үрөп, жанын тоокелге салып чуркап иштеп жүргөнүн, кимдер тетрисинче популизм менен алектенип, эптеп бир майда чүйдө сөздөрдү чыгарып, учак аяңдарды таратып, өзүнүн саясий кызыкчылыгы үчүн, жеке керт башы үчүн күн түн дебей оюн кылып жүргөнүн билип, аңдап жетип болгону байкалып турат. Бийликке жетпей калып, алдыдагы шайлоолордо дагы кыргыз эли кыйратып добушун бербешин түшүнүп турган, аргасы кетип, бир туруп тиги партияга кошулгусу келип, бир туруп бул партияга кошула калсамбы, же баары бир мени эч ким шайлабагандан кийин жөн эле эл дүрбөсө эшек кошо дүрбөйт болуп, шайлоого аттанып албай, үйдө эле унчукпай отурсамбы деп ой толгоого баткандар андан көп. Шайлоо өз нугу менен, эрежеси менен өтө берет. Маселе шайлоону таза өткөрүп, акча тараткандарды дагы, алгандарды дагы ким экенине карап отурбастан, баарын бирдей жазага тартып, баарын бирдей тартипке салууда жатканын баарыбыз түшүнүп турабыз. Бүгүн эми кээ бир депутат боло калайын деп чуркап жүргөндөрдүн ичинде мурдагы түшүнүгүндө мүмкүн болушунча ушул бийликке жакыныраак делип жаткан партияларга кошула калсам, кеңири акча таратып, кеңири админ ресурс колдонуп, каалаганымды жасап, оңой эле депутат болуп аламын. Эч ким мага унчукпайт, оюма келгендимди жасаймын дагы 28 ноябрдан баштап мурдагы жыргал жашоомду уланта беремин деп жүргөндөрү да аз эмес. Бирок өлкө башчысы Садыр Жапаров дагы, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев дагы башка тийиштүү жетекчилер дагы эскертүү иретинде шайлоо мыйзам талаасында өтө тыкыр көзөмөл астында өтөрүн байма-бай эскертип жатышканын көрүп турабыз. Бул деген сөз айрыкча ошол талапкерлерге, партияларга катуу эскертүү экенин баамдап жатышса керек. Сиз кайсыл партиядан болсоңуз дагы, мурда ким болгон болсоңуз дагы, азыр ким болсоңуз дагы, ким менен жакын мамиледе болсоңуз дагы, ким менен жаман мамиледе болсоңуз дагы, кечеги шайлоолордо кимдер менен болгон болсоңуз дагы, кимди колдоп жүрсөңүз дагы, кимди колдобой жүрсөңүз дагы, баары бир шайлоодо бир гана мыйзам негизинде элден ашыкча же кем калбастан тартипке баш ийүүгө милдеттүү экениңизди унутпаңыз. Өзүңүздү колго ала албай, кимдир бирөөлөргө ишене коёмун деп атып, депутат болуп парламентте отурамын деп жатып, тембир тор артына олтуруп калбаңыз. Көкөрөгүңүзгө мандат тагынамын деп отуруп, колуңузга кишен тагынып калбаңыз. Анткени бул шайлоо өлкө жетекчилиги үчүн жалпы дүйнөлүк аренада дагы, кыргыз элинин алдында дагы чоң сыноо катары чыныгы мыйзам чегиндеги шайлоо кандай өтүшү керектигин
көрсөтүп берүү үчүн түзүлгөн зор сыноо шарты экенин баарыбыз жакшы түшүнүп турабыз. Андыктан бул ирет кээ бир саясатчылар, кээ бир баягы телеграмда талапкер каттай албай дүрбөлөңгө түшүп аткандар ойлогондой, жеке кызыкчылыктар үчүн бул ирет жол берүүгө такыр мүмкүн эмес. Добушун саткан дагы, сатып алган дагы кыргыз элибизге душмандык кылып жатканын түшүнүп жетүүсү мезгил талап экени талашсыз. Саламатта калыңыз.